Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, катталуучулар, жаңы көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар, амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Күнжелес каналы кайрадан сиздерге бүгүн фермерлер үчүн, үйдө мал кармагандар үчүн жакшы кеңеши менен бөлүшөт. Биз кайдабыз десеңиздер, Сокулуктагы Кубан агабыздын жеке фермердин короосундабыз. Могул жакта короосу бар туугандар. Бука багат экен. Кубан ага азыр бизди эмнеге чакырды десеңиздер, өзү дагы буга чейин Калифорниялык сөз жыландарды алып келип көбөйтүп багып көрүптүр. Эми көбөйүп бүтүптүр, буйруса ашыкчасын эл дагы колдонсун деп бизди чакырды. Бүгүн Кубан аганын сөөлжандарын көрсөтөмүн. Аягына чейин көрүңүздөр. Сөөлжан издегендер болсо, ушу көңүн ичинде быжырап көбөйүп жаткан, алса дароо көбөйүп кете турган сөөлжандарды издеп аткандар болсо, аягына чейин көрүңүздөр, байланышыңыздар, алыңыздар. Азыр Кубан ага менин жанымда бирин саламдашып алайын. Assalamu алейкум ага. Валейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, кош келипсиңер. Кош келдик. Чарбачылыгыңыз келишиптир. Бул жакта бак, дарак, үй, сарай, мына сарайды көрдүңүздөрбү? 2 сарай. Бул жак бука сарайлар экен, алмалар, бул жакта жер мөмө жемиштери, сөөлжан. Бул жакта яманы көрүп атасыздар. Бул жакта үй коро, өрүк бишип калып турабыз, өрүк жейбиз буйруса. Эми темага кайталы. Сиз бүгүн бизди ушу сөөлжандарды көрсөтөйүн деп чакырдыңыз. Мына сөөлжан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 башты көрүп атам мен ушинтип бир катар болгону менен. Өзүңүз айтыңызчы, сөөлжанды качан алып келип, качан баштадыңыз? Эмне себептен бул сөөлжанга өттүңүз өзү? Туура айтасың, энем бул сөөлжанга өткөн негизги максатым бул Кыргызстанда акыркы маалдарда действительно көбүнчө селитра, азот ошондой нерселерди колдоно башташты. Анан акыркы маалдарда действительно азыр интернет блогтарына көп нерселер чыга баштады. Мен дагы негизи ошол бир гана мал чарбасы менен эмес, анча-мынча багбанчылык менен да алектенип, колумдан келишинче бак, анан колумдан келишинче өзүмдүн үй бүлөмдү, бала чакамды таза, экологически чистый, орусча айтмакчы. Продукция азык-окат менен камсыздаган деген ой менен. Анан мен баштаган маалда действительно бул сөөлжандар анчалык көп информация интернет блогтарында жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр, кенен муну баштаганыма январь айында, январдын 28-inde алып келип таштадым. Ушул жылдын, Кудайга шүгүр, мына биринчи алып келип таштаганымда 5 ай болду. 5 айдан кийин ушунчалык булар бат көбөйдү экен. Бул кандай десем, 24 саат иштеген Алланын макулугу экен да, мындай айтканда. Мен билишимче караганда, менин угушума караганда, мен ушул эми биларманмын деп айта албайм, бирок ошо интернеттен карап окусак, бир эле кокон деп коет экен, жумурткасынан 1ден 20га чейин баягы личинка чыгат экен. Бул жумуртка туйт, билем ошону. Анан жашыл болуп кийин саргайат. Анан бир сөөлжан өзү мисалы үчүн 1 жылдын ичинде 2000ден 3000га чейин баягындай кокон жумурткалап берет деген да информациялар бар. Мен ошону бир жолу өзүм башыман өткөрүп, муну тастыктап, азыркы күндө полностью ушуга ынанып дегендей. Анан азыркы күндө келинчегим өзүнүн гүл-пүлдөрүн өстүргөнгө, мен дагы анча-мынча бактарга салып колдонуп атабыз. Колдонуп атасыз, Андан башка учурда, мисалы үчүн өзүң башында айтып кеткен, мен мындай мал чарбалык менен, мал чарбада айылдын ичинде Мамут Атай специальный ямаларды курдуп, себеби ошол кошуналар жалоба этпесин, жыты бар, башкасы бар дегендей ушундай нерселер менен заниматься этчилек. Анан бул навозду каяка алып барып, кайда жок кылганын билбей, өзүбүздө Кудайга шүгүр азыраак болсо да үлүш жерлерибиз бар. Бирок ал жерлерге улам таштай берип, уже баягы жерлерде эле уже Кудайга шүгүр тоюп калган мындай. Анан ал жер чирип жатагандан көрө, аны ошол навозду каяка кетириш үчүн билбегендерге мен советим ушул эле да. Кеңешим ушул. Кандай? Ушу толгон беле негизи? Бул ямага негизи 11 КАМАЗ батат. 11 КАМАЗды ушул жерден жардамчылар, балдарым чогуу болуп баары алып чыгышып, жардамдашып, мындан ушундай заготовка кылдыңыз. Заготовка кылдырып салып койдук. Багы көптөр айтат да, сөөлжанын эң кыйын иши заготовка, андан кийин өтө же жаш баланын иши, же чоң адам иши дейт го. Эң негизги жалкоон иш экен бул. Мен биринчи ушул катарга таштаган болчумун да, алып келип, бир могу катарга келип таштаганмын. Ушул бир катардан ушунчалык көбөйүп кетти да. Бир катардагы обороттон анан бул жактарга таштап көбөйттүңүз, мына бул жактарга.
Ооба, бул деген өз негизичи. Кээ бирлер айтып атпайбы, 6 ай кандай деп. Бул 2 айда, 3 айда кароо жакшы болсо, нымдуулук болсо болду экен да ошол эле. Мен айтып атпаймынбы? Кытта чиринди көбүрөөк болуш керек, э? Кытта чиринди көбүрөөк болуш керек экен, свежий болбош керек экен. Свежий болсо баягындай качат экен. Бул уже мына мисалы үчүн могулар могун турганына, бул уже 7 ай 8 ай болуп калды, бирок мындан уже эчтемеси баягы жей турган эч нерсе калбады да. Ошон үчүн булар сыртка кача баштады мына. Чисто уруктук ушул, э? Уруктук мынакей мына. Бирөөлөр алам десе. Мына. Мына бужирашын караңыздар. Уже чекелерине да чыга баштаптыр. Чекелерине чыга баштады. Баягы Мен чагын ача элекмин азыр мисалы үчүнчү. Бул сыртындагы эле баягындай жаткан мына. Баягы кептер айтат го, бул топуракка качагат депчи. Бул топуракка өтпөйт дейт көпчүлүк илгертен бери баккандар. Ошондой белген? Топуракка эми баягындай азыркы күн ысыгында бир аз өтөт экен, бирок жей турган топурак жебейт да бул негизи. Жей турган азыгы. Кээ бирлер айтты мындай. Баягы мына көң чекесинде чөп бир нерсенин астында калып келип чирип келсе, ошого өтүп жеп кайра качат депчи. Ошондой. Топурак ичине чиринди болсо кирип жеп чыгат депчи. Ошондой. То есть мындай кетсе дагы бетинде жүрөт деген сөз дейми? Ооба. Анан ногуну жеп бүтсө, бетине жаңы көңдү яшикке таштап койсоң, дароо өтүп кетип калат дейт. Бул топуракка кирсе дагы коркуштун кереги жок да, мындай кандай десем, бетине свежий көң же болбосо, свежий болбосо дагы азыгы бар көңдү таштап койсоңуздар, дароо ошого өтүп кетет. Мына машалла. Ушуну Муну мен кечээ күнү караң. эксперимент катары таштап койдум эле, могу свежий, могу мешокто свежий көң да. Дароо өтүптүр да. Кечинде таштаган болчу. Мына азыр мисалы үчүн Дароо өтүп кетти. дароо өтүптүр мынакей. Муну кечээ күнү алып келип таштап койдум эле мунаны свежийди үстүнө. Бул уже готовый болгон да. Сразу бул могу мешокторго качып свежий көңгө качат экен да. Мындай кандайчы. Бул жакта уже мындай айтканда азыгы калган жок да. Топуракка кирди деген туура. Топуракка киргени бул топуракты жебейт да бул. Топурак азык эмес. Мына катарда туугандар көрдүңүздөр, биринчи алып келип таштаптыр. Муну мен байкашымча сиздер алсаңыздар муну. Уруктук көп мында плюс баягы эшки жумурткалары, майда личинкалары көп болушу мүмкүн. Анан муну алсаңыздар сиздер салмак жагынан да утасыздар. Муну уже майдалап жеп салган, жеңилдеп калган да бар, мунуга. Жеңилдеп калган ал бир, экинчи анан эң туура айтасың энем, бул жерде негизгиси личинкалар көп да. Көп мисалы үчүн алгандар, мен да алып атканда башында ойлогом да, могу жылан аз экен, башкасы аз экен деп, не основном бул жерде роль могу личинкалар ойнойт экен. Туугандар, биз эми мунугу катарга келдик. Ага мен ушу катарды көрсөтөбүз. Көрүп алыңыздар, мына катар. Бул бир аз эскирээк окшойт бул дагы. Бул канча ай болду мунуга жатканына? Бул айга 4 ай болду. Бул 2 ряд полностью 4 ай болду. Мына жакта да бар экен. 4 ай. Бул да сатыкка да, алса болот мындан дагы. Эми негизи ченем бул жерде сатыкка деп мен азыр айтканда алыс катар бар да, ошонданчы. Эми алыс катарын кайсынысын десем, мисалы үчүн ошосунан бере берем. Менин көңүлчүн айтканда баары эле почти бир убакта салынды, айырмасы ашып кетсе бир жума 10 күн да. Бир жума 10 күн. Себеби бир күнүн ичинде ушунун баарын даярдаш ала албайсың. Өзүң айткандай, действительно бул иш эң жалкоон иш экен. Негизгисичи бул жерде баягы убакыттын көп нерсени алганы бул баягы подготовка да, даярдаган. Ошого кичине убакыт кетти. Чукуп көрсөтө аласызбы? Сөөлжандар кандай экен, жеринен көрсөтөлүчү. Ошол жерде ачыңчы бир. Любой бир жерде ачып туруп эле. Кана. Ой, машалла. Мен да өтөйүнчү. Бужирайт кой, бужирайт. Караң. Көрдүңүздөр туугандар, сөөлжандарды мына. Мына белдери томпоюп ошо уруктук ошо тууй турган сөөлжандар. Каза бериңчи жанына, мына ол жерлерден да бир казыңчы. Мына ол жерден жуан көп экен да. Ушул жерин белгилеп калыңыздар. Мен белгилеп таш-баш коюп кетем, ушул жерде биринчи келип сатып алып кеттиңиздер. Мына сөөлжан. Бунун эркек ургачысыны муну эми баягы лабораториядан чыккан дейт, биз билбейбиз го, бирок бар эле тууй берет дейт, мына. Мунун эркек ургачысы болбойт экен. Мына немеси, жанагы жумурткасы. Мына толтурат мынакей. Мына туугандар. Мына сары. Мына сары мына. Мындай көп экен бул жакта да. Мына майда агыч, мына камерага көрүнбөгөн, биздин көзүбүзгө көрүнгөн личинкалар да көп экен. Машалла. Сөөлжан көптүгү. Ага сиз зор карапсыз, өзүңүз эми малдын навозун алып чыгып, ушинтип
Карап атыпсыз да. Охо. Килограммы канчадан бересиз? Килограмм 150 сомдон деп атабыз. Эми 1 тоннадан көбүрөөк ала турган болсо, алар менен сүйлөшөбүз. 100 сомдон болсо да бере беребиз. Эми багы 2-3 килограмм, 5-10 килограмм деген эми 150 сомдон деп атасыз, э? Муногу эң кийин таштаганыңыз болуп калабы ушуланда? Ооба, эми буга жакында арада 10 күндөй болуп калды. 10 күн аралык болуп калды. Ошон үчүн свежий. Үстүнө баягы көлөкө болсун деп, күндүн нуру тийбесин деп таштадыңыз, э? Кандай кык таштаптыр десеңиздер, агабыз. Мындай эле таштаптыр туугандар. Кандай десем, эми ачып көрсөтөйүн десем. Мындай эле мунун астына кирип кетти да уже булар, э? Ооба да. Булар караңгыга качат дейт го канчалык. Ошон үчүн күндүн нурунан жакшыраак тосуш керек экен да буларды. Мен өзүм да бир кармап атам. А мыналар канча болуп калды мына экөө? Муну 2 ай болду, алгага 3 ай болуп калды уже. 3 ай. Буларда да көп, уже 2 ай 3 ай болгон болсо быжырап кеткен болуш керек мында да. Ушул эле быжырап калды дейм. Баягы көрсөттүк го тиякта, ошол менен бирдей эле салынгандар да буларчы. Ачып көрсөт десеңер көрсөтө беребиз. Мына сачын боңдорго дагы 3 айдын жүзү болуп калды булар дагы. 3 ай. Ушулар кичине эскирек дейген. Буларды ачып көрсөтсө да болчу да экен, а бир аз, а? Так, бешилигиңизди алып келиң эми. Машалла, туугандар ана. Мына көрдүңүздөрбү? Качып атат. Качып атат. Түрү, бу көң свежийрээк экен, бул, э? Ооба. Муну демек астынан өйдө карап келет, э, барып. Астынан ылдый карап түшөт экен да, баган сайынчы. Бул үстүнө салынат да, астынан салынбайт. Ошол акырын жеп, өзүнө керектүүсүнчө азыгын. Анан ылдыйлап чөбөр экен да. Азыр бул бетин ачтык. Так күрөк менен түйүн ачсак да жакшы болчу да экен муну негизичи. Кандай десем, бул азыр мына жука экен дагы караңгыга качып кетти да түйүн, э? Ооба. Ачып туруп түйүнү көрсөтсөк болчу да экен туугандар. Күрөк табышыбыз керек экен, экөө бешилик менен жакшы көрсөтө албайт окшойбуз. Муну да ошондой. Биз жана муну чекедегин көрсөтпөй калдык туугандар. Ушу чекедегин да көрсөтөбүз. Чекедегин көрүңүздөр. Так. Бул узун экен. Муну кай жеринен көрсөтөсүз сен? Любой жеринен. Бир жерде ачың эми. Орторок жеринен бара берем. Орторок? Мына. Бул эскирек 6 айлыктар, а ушулар, а? 5 айлыктар. Январнын 28-и. Машалла, мына быжырашын караңыз. О, сөөлжандар, Мына сөөлжан. Буда да көп экен. Көп. Мунун түйүн чукуш керек экен да бир өзү негизичи. Ооба. Мен үйдө өзүмдүкүнө мындай түйүнү чукканда быжырап келет да, баягы. Караңгыга качат окшойт булар күндүз. Караңгыга качат күндүз, ооба. Азыр тем более монт 2 күндөн бери жакшы. Мунуңуз көбүрөөк же уже мындай жапыз болуп калыптыр да. Жеп койду да уже. Мунун түйүн алса, жанагыларыңыздын түйү да быжырап кеткен болсо керек. Ооба. Бирок баягы ал өйдө болуп турат го. Азыраак жеген билинип турат. Туугандар, бул кыскача эле репортаж болду. Буюрса биз сизге дагы келип калышыбыз мүмкүн куанага. Керек дегендерге бул экөөбү, мынау экөөбү, бул мынау бар экен туугандар. Кыскасы бир кандай десем 4, 6, 7 ряд мощный экен да. Мынаулар вообще эле 200 сомдон сатсаңыз да жарачу да экен. Мына 2 рядчы. Уже көп жеп, личинкасы өтө көп экен да. Мынау дагы. Туугандар, көрдүңүздөр, ушу сарайдын эле, мисалы үчүн мына навоздорду ушундай кылып иштетиптир буюрса. Бул жок дегенде бир прибыль да. Жоктон бар кылып, Бир аз болсо да прибыль, негизи сенин айттың башында ошол. Таза экологиялык, таза. Өзүбүз селитр колдонбой, азот колдонбой дегендей. Бул мындайча айтканда табигый мындай бир минерал десек болот да, туурабы? Ооба. Минералдык зат мындан чыккан. Тетигини 1-2 элгеп, 1-2 кургатып, элгеп туруп кургатсаңыз дагы болчу да экен, дарактарга таштап. Эми аны өзүңүзгө ылайык колдонуп атасыз. Мунун дагы уже чыгарып колдонсоңуз болчу да экен. Сизде көп экен навоз. Сизге окшогондор
Кубана кабыл менен байланышыңыздар, ушуларды керек болсо алып кетиңиздер. Сөөлжан көп экен. 150 сомдон деди килограмм. Көбүрөөк алсаңыздар сүйлөшөсүздөр ал жагын. Бул жагын көрдүңүздөр. Негизи кыска эле бир мезгилде ушунчалык тез көбөйүп тур. Өзүңүздөр уктуңуздар, бир сөөлжан жакшы караса бир жылда 2000ден 3000ге чейин көбөйүшү мүмкүн экен да. Мунун эркек ургачысы да бирдей тууй берет. Буга караңгы, ана моногу навоз өтө жаңы эмес, өтө эски эмес. Мындайча айтканда, бул жей турган азык чиринди көбүрөөк болсо ошончалык тез көбөйөт. Кышында ушунун бетин калыңыраак жапсаңыздар, тоң урбаса болду туугандар. Нын болсо болуп тура берет. Тоң урбаса. Мен ушуну баса белгилейм. Сиздер дагы байланышыңыздар. Эртерээк байланышып туруп, моногуну бирөө келип туруп, бир машинага жүктөп кетип калса, аттиң деп отуруп каласыздар. Байланышыңыздар, алыңыздар, биз сиздерге сунуштайбыз. Мен да баштадым, мен менен кошо сиздер да баштаңыздар. Биз үчүн, ар бир кыргыз үчүн керектүү нерсе туугандар.